Барчаңыздарга салам. Жалпы этномедианын көрүүчүлөрү, биз бүгүн кайрадан эле Манас кинотеатрына келип калдык жабык көрсөтүүгө. Кайсы тасмага деп турсаңыздар, жакында эле Асман киностудиясы жана ошондой эле Максат Жумаев баштаган жалпы команда участковый инспектор Марат аттуу тасманы жаратышты. Тасма тууралуу кызыктуу окуялар же кыйынчылыктар тууралуу алдыда репортаждан көрө аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, бүгүнкү премьераңыздар менен куттуктайбыз. Сизге алгач эле сурообуз, тасмага кандайча тандалып калдыңыз? Чакыруу кандайча, ким тараптан келди? Негизи разбой кинотасмасын көргөнсүздөр, биринчи бөлүгүн. Ал жакта дагы ушул экинчи планда актердун ролун кыргам. Анан ал жакка эң биринчи ошол жакка чакырып калганын айтып берейин. Ага чейин Максат Жумаев режиссер менен иштешип жүргөнбүз. Баары бир тууган деген сериалда, Доска деген кинодо ошол жерде актер второго плана ойноп жүргөндө эле Максбекке байкап жүргөн экен. Анан ошо Турцияда жүргөн кезде ушундай бир разбой деген кино тарткан там, ошол жака башкы каарманды ойноп бер деп сунуштап калган. Анан мен ал кезде ойлонгон эле эмесмин кандай тасма экен. Анан кийин сценарий жазылып бүтүп, сенин баскан турган кыймыл аракетиң аябай ошол Марат. Негизи Марат байке бул жашоодо болгон эле киши. Максат Жумаевдин бир тууган братчикасы режиссердин. Анан ошого баскан турган кыймыл аракетиң окшош, кебетең, дагы бир раз окшошуп кетет. Ошону ойноп бер дегенде эң биринчи сунуш ошондо болгон. Анан макулдап ойноп, азыр болсо бул участковый инспектор Маратта башкы каарман ошо разбой 1де аткарылган үчүн бул жака чыгарылып калмакчы экен. Багы тасмада кандай роль жаратасыз? Көрүүчүлөр сизди бул тасмада кандай тарабыңыздан көрө алат? Бул тасмадан негизи мени эмес, участковый инспекторлордун татаал жумушун көрө алат. Бул кинодон кийин кызматкерлерге уважение өсөт деп ойлойм. Менин персонажым боюнча элге жагат эле деп ойлойм. Анткени бул тасмада мындайча орусча айтканда супергеройдун ролу, мындайча айтканда, бирок эл арасында. Сон баягы мекен коргоочулардын ичинен анын арасынан участковыйлардын орду эң чоң экенин биз негизи билип келебиз. Жашоодо да чанан айтып кетсеңиз, баягы бул криминальный триллер жанрында болуп атпайбы? Башка да жанрда өзүңүздү сынап көрүү оюңуз барбы планда? Ооба, башка жанрда сынап көргөм. Буга чейин Малыш кинотасмасында терс каарманды ойноп көргөм. Доске кинотасмасында терс каарманды. Негизи эле буга чейин эле терс каарманды ойноп келем. Бул ошо эң эле положительный ролдордон ушул участковый Марат, анан разбой болот да. Анан буюрса келечекте дагы бир ушундай башкача бир амплуада бир ойноп көргүм келет. Саламатсызбы, Максат мырза, бүгүнкү эң алгач эле премьераңыздар менен куттуктайбыз. Биздин алгачкы сурообуз, баягы тасманын жаралышына эмне себеп болду? Быйыл кыргыз милициясынын 100 жылдыгы элеби же ага чейин да пландап жүрдүңүздөр беле? Негизи ага чейин пландаштырып жүргөнбүз, бирок именно участковый эмес болчу. Анан 100 жылдыкка деп биз барып министерство МВДга предлагать эткенде, алар көбүнчө эле уголовный розыск жөнүндө тартылып жүрөт. Анан негизи участковыйдын жумушу аябай оор деп, анан участковый жөнүндө тарталы деген чечим ошол жактан келген. Ой, жакшы. Астыңыздарыңыз кой элеген. Таанышканча чай ичпейм дейт. Ушундан башташ керек эле. Неге Марат деген бул башкы каарман кайдан жаралды? Эмне үчүн Марат? Бул жана разбойдогу эле Мараттын персонажын колдондук. Анан Марат деп мен өзүмдөн 2 жаш улуу бир тууган агам ошо Академия МВДда окуп 3-курсунда каза болуп калган. Анан ошонун жаркын элесине арнап ошондой Марат деп койдум. Түшүнүктүү. Бул кыргыз индустриясына кошулган дагы бир мыкты тасмалардан болот деп ишенебиз. Анан трейлерин көрүп кетсек, ал жакта баягы көп учурлар ачык көрсөтүлүп турат. Дагы бычак колдонулган учурлар, өлтүрүлгөн учурлар, өлүктүн мисалы денеси, бул нерсеге уруксат кандай алдыңыздар?
Бул нерседе бизде ограничение бар 16+ деген. Анан кыргыз тасмадан барып кинону көрүп, анан ошол жактан ограничение коюшат да. Ошондой эле кылып алдык. Академияда деле жашсан кыялдар бар экен да. Сен келериңди билгенде жакшылап жасанып тазаламак экенмин. Анан бул тасма жанры боюнча криминальный триллер болуп атпайбы? Анан тасма жаратууда актер үчүн негизги эмне деп ойлойсуз ушул жанрда? Актер үчүн негизги тасма талаасында ойной турган нерсе болуш керек деп ойлойм. Актер бир пландан экинчи планга өтө тургандай, бир ойлонто тургандай, биздин көрүүчүлөргө бир таалим тарбия бере тургандай бир нерсе болуш керек деп ойлойм. Анан сиз өзүңүз дагы Кыргызстандагы мыкты актерлордун катарындасыз. Анан кийин баягы тасмадагы эмоционалдуу кадрларда кандай киресиз ролго? Эмне жардам берет? Мен 4 жыл театралдык окуу жайды бүткөм, андан кийин 3 жыл Бюсер Вишенели атындагы университетти бүткөм. Актердук баягы кесиптин техникаларын билем десем болот. Ошол мен окуткан агайларымдын мага үйрөткөн сабактар аркылуу, анан биринчи кезекте сценарийди окугандан кийин сен ал нерсени түшүнгөндөн кийин ал жашоодо кандай болот эле деген ой максаттарды өзүбүзгө жүктөп, анан жашоодогудай кылганга аракет кылабыз. Мен үчүн баягы оор болот, албетте ар бир сахнанын өзүнүн оорчулугу бар, бирок ошентсе дагы мен өзүмдүн актердук профессионалдуулугум жардам берет деп ойлойм. Анан тасманын бардык эле тасманын ийгиликтүү болушуна эмне маанилүү тасмада? Азиз Мурадилаев агай мынтип айтчу да, биз тасманы жаман болуп калсын деп түшпөйбүз. Ар бир тасмага барганда ушул тасма жакшы болуп калса экен, ушул тасма менен элге бир нерсе айта алсак экен деп чөбүз депчи. Ийгиликтүү болуп калышы, ийгиликтүү болбой калышы деген кандай? Кээ бир тасмаларыбыз бар, аябай жакшы тасмалар, бирок көрүүчү аз топтоп калат. Кээ бир тасмалар бар, мындай ачык айтканда орто зар, баягы акча жагынан жетишпей калган кичине тасмалар бар да. Анан ошондой тасмалар көрүүчүлөр тараптан көп болуп кетиши мүмкүн. Ийгиликтүү болушу, болбошу бул Кудайдан го деп ойлойм. Гана билинип турбайбы? Албетте. Саламатсызбы, Арина Юмгутман кечиңиз менен. Бүгүн участковый Марат тасмасынын жабык көрсөтүүсү башталайын деп турат. Бүгүнкү тасмадан кандай кызыктарды күтүп атасыз? Кандай тасма деп ойлойсуз? Билбейм, негизи акыркы күндөрү аябай мындай печальный исход болуп атат. Көп эле мында жок дейм, кичине хэппи-энд болсо аябай жакшы болот эле. Мен ушундай аба ырайында да кичине маанайымда көтөрүлсө, ыйлап баратып кайра күлүүсөм деген сыяктуу ойдом. Акыркы ошо сиз айткан тасмаларда жана ушул тасмада дагы аялдарга болгон зордук зомбулук көрсөтүлүп турду. Бул нерсени кандай алдын алса болот, жалпы сиздин бул нерсеге болгон көз карашыңыз? Эң башкысы бул ата-энеден болот. Ата-энесинен мисалы мамасы дагы, атасы дагы кандай кызына кандай мамиле кылса, кызы чоңойгондо, мен ушундай мамилеге татыктуу экенмин деген ойдо болуп чоңоет да. Көп учурда ошол атанын мээримин, аганын мээримин көрбөгөн ошо кыздар ушундай зордук зомбулукка чагылдат. Кээде дагы мындай болот, атасы да сонун, байкелер да сонун мээрим кылат дагы, бирок мындай турмушу болбой калат да. Тилекке каршычы. Анткени мындай жомоктогудай чоңоюп, мен келечекте жашоом деле жомоктогудай болот го деген ойдо багыштарын жашап жүрө беришет да. Ошол себептен жакшы жар туш келсин деген тилекте болом мен. Анткени өзүм да айымдарга аябай күйөм. Мындай көйгөйлөр мектептен деле башталат. Мисалы өтүп баратып, балдары уруп кетип, чаап кетип, чачынан жулуп, кийиминен тартып дегендей. Ошол нерсени чоңдор көрсө токтотконго аракет кылгыла деген сунушум бар эле. Жакшы, мээримде жакшы. Анан мындай суроо бар да, тасмада эң негизги эмне деп ойлойсуз? Саундтрекпи, сценарийби же актердук составпы? Сценарий, эң башкысы сценарий. Мисалы актердун билими болушу да мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Мисалы эң өтпөгөн ыр деле тасма сүйрөп өтүп кетиши мүмкүн. Кээде тилекке каршы мисалы саундтреки сонун болуп кино өтпөй калат. Эң башкысы сценарий. Сценарий жакшы болсо, жана тартуучу топ да мыкты болуш керек да.
Анан тартуучу топ ошо режиссер баш болуп, кастинг директорлор баш болуп, жакшы мыкты актерлорду тандап иштешип, синтез болсо жакшы кино чыгат деген ойдомун. Бул буйруктан да болот да. Ошон үчүн айта албайм. Жакшы болот, мыкты болот, сонун болот деп алдын ала айта албайсыз. Ким билет, балким хит болуп кетет. Мара, бул иш биз бүттү. Сени да операционный группага коштук. Эртең саат 7-де бурузда совещание болот. Кечке кел. Жарайт. Самат Талант Мирза, кутман кечиңиз менен. Бүгүнкү тасманы негизи сиз көрүп чыктыңызбы буга чейин? Сценарийни окуп балким. Ооба, биз ошо тасманы эң биринчи адамдардан биз көрөбүз. Кыргыз тасмасы мамлекеттик мекеме. Анан ошо рухсат лицензиясын беребиз. Анан прокатка ошо буюрса, ошондо биз көргөндөн кийин, рухсат берилгенден кийин тасмалар ошо чоң экрандарга чыгышат да. Көрүп чыктыңыздар. Тасма боюнча жалпы оюңуз кандай? Кандай тартылыптыр? Мен ойлотом, азыр быйыл милициянын 100 жылы болуп атпайбы Кыргызстанда. Биз ошо чоң майрамды өткөрүп атабыз. Иш-чаралар ар кандай өтүп атат. Мен ойлотом, бул да тасма, участковый Марат деген тасма чоң милицияга, чоң белек болот. Мен ойлотом, милицияда иштеп жүргөн, коопсуздук тармакта иштеп жүргөн балдарга ошо бул жакшы маанай көтөрүүчү тасма болот деп ойлойм да. Анан биздин милициянын мен ойлотом, ошо деңгээлин, анан бир башка жагынан ошо сапаттарын жакшы адамчылык ошо көрсөтөт. Сон незе айтып кетсеңиз, участковый биздин жашоодо эң чоң ролду ойнойт да. Сиздин өзүңүздүн жашооңузда, жеке өзүңүздө участковыйга байланыштуу кандайдыр бир окуя болду беле? Же болбосо милиция кызматкерлери менен? Биз постоянно алар менен связьта жүрөбүз. Анан эмне үчүн кызыктуу, эмне үчүн биздин киночулар постоянно биздин киноцентрге кайрылышат. Ошо рухсат кагаздарын сурап коюңуз, бул рухсат кагаздарын сурап коюңуз. Жакында эле 1 жыл мурун мен кызыктуу нерселер, эки нерсе айтып берейин. Чет мамлекеттик кинокомпаниялар келип Кыргызстанда ошо Афганистандын жөнүндө кино тартып атпайбы, индийский кино. Анан биз ошо рухсат кагаздарын жазып, ошо Ош базарда бир көчөнү жаап атпайбызбы? Ошо жака 200гө жакын Талибанга окшогон бир актерлорду кийиздирип, автоматтарын, куралдарын берип, анан ошо администрациясын, ошо акимияттын, ошо администрациясын, райондун информация берип, анан милиция оцеплять этип, анан ошондой бир съемка окуя болду. Анан күндө эле 5 мүнөт сайын бир жарандар чалып эле, мына мыякта бир автоматчан талибандар чуркап жүрөт, изучу болуп, анан өзүнчө ошо жарым күн ошо милициянын ошо чарчап эжелер чалып эле коюңузчу, буякта съемка кино болуп атат депчи. Ошондой кызыктуу болчу. Негизи мен ойлотом, бүгүн азыр милицияда быйыл аябай каралып атат. Жакшы жакында эле бир чоң майрам өттү площадьта. Биз аябай көрдүк, ошо сыймактандык. Мен ойлотом, ошо алар биздин милициянын жөнүндө тарткан тасма ошо жарандарга, чыгармачылык топко рахмат айткым келет. Эмне үчүн бизде ошондой профессияны ошо каралбай калды мамлекет тарабынан, идеология тарабынан. Азыр могу тасма мен ойлотом жакшы күч дем берет ошо жаш балдарга, ошо милицияга барганга, иштегенге. Анан мен ойлотом, бул Марат деген башкы каарман жакшы сапаттуу тартылган тасма. Кыргыз Республикасынын жараны Энербеков Марат. Карту, Наличко. Азыр. Саламатсызбы? Бүгүнкү тасма боюнча өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз, кандай болуптур? Актёрдук состав, жалпы сценарий? Абдан мындай, кандай десем, бүгүнкү күндүн маанилүү, баягы коомчулук социальный деп коебузбу? Эми чындыгында ошондой кыздар көбөйүп кетти бир четичи, анан шартка байланыштуу андай эми тарбиялык мааниси көп экен да.
Экинчиден милициялардын 100 жылдыгы менен куттуктап кетебиз. Милициялар болбосо чындыгында бул коомдо өтө хаос болуп кетмек да. Көп иштер ачылмак эмес, кыйын эле болмок. Анан актерский состав жаңы болуптур да. Биз көп эле кыргыз киносун көрсөк, баягы эле кайталанган актерлор эмес, буякта жаңы жүздөр болуптур, жаштар болуптур. Анан жанагындай экшндай аябай бир мындай коркунучтуу моменттер көп болуптур. Аябай оператор жакшы иштеген, режиссер жакшы иштеген, өздөрүнүн ролдорун мыкты аткарган. Анан биз ойлойбуз эми кечке эле комедия тарта бербей, Кыргызда ушундай жанрлар чыгып атканына кубанычтабыз. Чын айтканда тасма өөлө сонун жакты. Болсо Эмнеси менен жакты? негизи эле буну көп кишилер көрө турчу кишилер көрүш керек экен, потому что бүт эле милиция кызматкерлери кантип оор иштеп аткандары, аларга кандай кыйынчылыктар көрүп аткандай. Баарысын ойлойсуз го, милиция десе, оңой эле мындай басып жүрүшөт депчи. Жок, андай эмес экен. Болсо ошонун со стороны көрсөткөн. Как говорится, со стороны виднее, кыйынчылык жактарынан кантип ушинтип кылмышкерлерди кармап жүргөндөрү өздөрүнүн жашоолору менен тобокелерге салып, ушундайларга кинома чын жүрөктөн жакты. Баарыңыздарга сунуштайм. Келиңиздер, көрүңүздөр. Чынын айтайын, мага аябай жакты. Көп жерде мен чочуп кетип аттым, коркуп кетип аттым, бирок аябай жакты мага чын. Биздин мындай социалдыктагы көйгөйдү көтөрүлүптүр. Тартылганы, актерлор ойногону аябай жакты, чын. Достор, ушуну менен бүгүнкү биздин репортаж соңуна келип жетти. Бул тасманы 7 ноябрдан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларынан көрө аласыздар. Анда эмесе биздин кийинки репортажда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.